талаға арқылы Урматтуу Касым-Жомарт Кемелович, кадырлуу боордош казак агайын туугандар, урматтуу мекендештер жана иш-чарабыздын меймандары. Бүгүн кыргыз казак эли үчүн маанилүү күн. Биз бул күнгө кылымдарды бирге карыткан, бата айтсак алкышы бир, санат айтсак айтышы бир, канатташ казак боордошторубузду тосууга өзгөчө ниет, өзгөчө толкундануу, ата-бабалардан бери келаткан бир туугандык жылуу сезим менен даярдык көрдүк. Ошентип, казак элинин улуу акыны, философ, гуманист, көркөм сөздүн чебери Абай Кунанбай уулунун айкелинин ачылыш аземине чогулуп олтурабыз. Барыңыздарды сөз касиетин даңаза кылган улуу акындын Бишкек шаарындагы айкелинин ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Улуу ойчулдун эстелигинин ачылышы эки өлкө, эки бир тууган эл үчүн маанилүү болгон Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнө 30 жыл толгон жылда болуп жатканы символикалуу көрүнүш. Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Кемеловичке жана эки элдин эзелтен берки келаткан ынтымагын мындан арыда чыңдай турган иш-чарага катышкан бардык адамдарга чоң ыраазычылык билдиремин. Бул эстеликтин кыргыз жергесинде тургузулушу Казакстанда эле эмес, Кыргызстанда да Абай Кунанбай уулунун улуу жолуна, чыгармачылыгына, сөз касиетине өзгөчө урмат менен мамиле жасаларын айгинелейт. Айкөл Манас менен Ер көкчөдөй баатырларды, Токтогул менен Абайдай акындарды, Чыңгыз менен Мухтардай улуу жазуучуларды жараткан асыл эл экенибизди дагы бир жолу даңазалайт. Урматтуу Касым-Жомарт Кемелович, Абай Кунанбай уулунун өмүрү жана чыгармачылык жолу кылымдардан бери ооздон түшпөй келаткан накыл кептери тууралуу окумуштуулар, илимий кызматкерлер эле эмес, төкмөлөрүбүз менен жазуучуларыбыз дагы көп эскерип, таамай таасын көптөгөн эмгектерди калтырышкан. Эзелтеден бери жайласа жайлоосу, кыштаса кыштоосу бир болгон эки элдин Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы бир туугандык, достук байланыштар ажырагыс экенин тарых далилдеп турат. Демек, башкача болушу да мүмкүн эмес. Себеби мунун артында дүйнөдө жок, эки элге гана тиешелүү болгон дүйнө тааным, бай маданият, эч ким бөлө алгыс руханий алака катыш жана чырмалышкан адам тагдырлары менен тарыхы бир элдер турат. Кыргыз казак ар дайым бири-бири үчүн тирек, бири-бири үчүн жөлөк болуп, тарыхтын бардык бурулуштарында бири-бирин колдоп келген, мындан ары да ошол боордоштук мамилени сактай билген, ишенимдүү союздаштар бойдон кала берерин бөркүмдөй көрөм. Урматтуу Касым-Жомарт Кемелович, 2020 жылы казак элинин классиги Абай Кунанбай уулунун 175 жылдыгына карата анын адабий мурасын кеңирүү жайылтуу максатында Алыкул Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканасында Абай атындагы маданий борбор ачылгандыгын эске сала кетейин. Кыргызстан менен Казакстан элинин жакындашуусунда гуманитардык байланыштардын өзгөчө орду бар. Боордош эки элдин жалпы руханий мурасын сактоону милдет деп эсептейм. Биз тарыхый, маданий, тил жана каада салт жагынан тамыры бир болгон эки боордош элбиз. Биздин тышкы саясатыбызда Казакстан Республикасы артыкчылыктуу орунду ээлейт жана ага өзгөчө маани берилерин баса белгилейм. Байыртадан калыптанган бекем достукка жана бир туугандыкка негизделген союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк кызматташууну чыңдоо биздин башкы милдетибиз. Азыркы учурдагы кыргыз-казак мамилелери мындан ары да бекемделип, эки өлкөнүн элдеринин кызыкчылыгында өнүгө берет деп ишенем. Ардактуу замандаштар, сөзүмдү жыйынтыктап жатып, дагы бир жолу эки элге тынчтык, бакубатчылык жана жыргалчылык каалайм.
бүгүнкүдөй жакшы саамалыктар менен мыкты жөрөлгөлөрдү ишке ашыруу эки өлкөнүн ортосундагы достукту жана кызматташтыкты чыңдоого өбөлгө болот деп ишенем. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Құрметті Садыр Нұрғожаұлы, қадірлі қырғыз бауырлар, ардақты ағайын, бүгін қазақ пен қырғыздың рухани өміріндегі ерекше күн. Бішкек төрінде Абай ескерткішінің бой көтеруі қырғыз елінің қазақ халқына деген айрықша құрметінің белгісі. Осы игі бастамаға қолдау көрсеткені үшін Қырғызстан президенті Садыр Нұрғожаұлы Жапаровқа зор ризашылығымды білдіремін. Бұл қадам Алатаудың бөктерін қатар жайлаған екі елдің бауырластығын бекемдей түсетіні сөзсіз. Бүгінгі кездесу шын мәнінде халқымыздың ауылы аралас, қойы қоралас екеніне айқын дәлел. Ағайын елдердің тамырластығын кезінде Абайды айтқан. Ұлы ақын қазақтың тарихына тоқталған кезде қырғыз бауырларды ерекше атап өткен. Ол еш қазақ қырғыз бен қазақтың бір тұқымдас екеніне таласпайды деген. Расында екі ұлттың тегі мен тілі бір, жүрегі мен тілегі бір. Айыр қалпақты ағайынға біздің ықыласымыз қашанда ерекше. Көп ұзамай елімізде Манас ескерткіші бой көтереді. Бұл есім қазаққа өте танымал. Бәріміз әйгілі Манасқа шын құрметімізді білдіреміз. Сол арқылы қырғыз ағайынға деген сыйластығымызды танытамыз. Манастану ғылымның негізін қалаған Шоқан Уәлиханов екенін еске салғым келеді. Манас жырының тағдыры тартысқа түскен кезде оған Мұхтар Әуезов араша түскенін білеміз. Осының бәрі бір-бірімізге деген жанашылық пен тілектестіктің көрінісі. Мен біздің бауырластығымыз бен достығымыз ешқашан мызғымайды деп сенемін. Қырғыз ағайынға бақ береке тілеймін. Ынтымағымыз арта берсін, достығымыз мәңгі бола берсін.